Медербек мырза ар күнү ишин мына ушул дүкөндөн кабар алуу менен баштайт. Бисмилла. Эже кандайсыз? Жакшысызбы? Иштериңиз болуп атабы? Бул жерде кийимдер азайып калыптыр, алып кетишкен окшойт, э? 3-4 адам алып кетти азыраак деле. Алып келгендер да болуп атат. Болуп атат, алып келгендер да болуп атат. Бул дүкөндү айылдагы жаштардын көмөгү менен Медербек жаз айларында ачкан. Алгач бул жайда өздөрүнүн кийимдерин коюп, андан соң жаштардын демилгесин айылдыктар колдоп кетти. Илгенде бизде бир тынчсыздануу пайда болду. Анткени биз кийимди илгенден кийин муну адамдар алып кетеби. Сыртка атайын жазуу илгенбиз, муктаж болсоң ал, мүмкүнчүлүгүң болсо бер деген лозунг илген болчук. Ошонун негизинде адамдар кабыл ала баштады. Колдон келген адамдар өзүнүн таза кийимдерин, жаңы кийимдерин алып келип бере баштады. Бул биринчиден. Экинчиден адамдар алган нерседен уялбай калды. Муктажсыңбы? Ал нерсени алгандан биздин айылдын жашоочусу уялбайт азыр. Эгерде кимге керек, алып кете берет. Бул биздин айылдын азыр кадимкиден өзүнүн орду бар магазинге айланды десем болот. Бирок бир жери бул акысыз. Каримбай Кайнаров бул дүкөндөн күн алыс кабар алып турат. Өзүндө кийилбей калган таза кийимдерди мында алып келип, ылайыгын алып киет. Бүгүн да кийим алууга келип, өзүнө ылайыгын издеп чытат. Мына демилгени жакшы баштаган. Кыргызстан боюнча мындай магазин ачылып атыр болсо, Кудайга шүгүр, бирок кээ бирки жакындыларга чындап эле дегенде жардам болот. Жаман эмес, ушул Кудайым курбай болсун, кимиси болсо ham демилгени жакшы баштаган. Батма Топчубаева мында келген ар бир кийимди текшерип анан алат. Сатуучу айымдын негизги талабы кийүүгө боло турган таза жана өтө эскирбеген кийим болушу керек. Жумасына 3 күн иштеген сатуучу айына 4000 сом айлык акы алат. Ачылгандан бери дүкөнгө 100дөн ашуун адам кийим таштап кетсе, 800гө чукул жаран акысыз кийинип алды. Адамдар өздөрү билип эле жууп тазалап алып келип атышат, үтүктөп алып келип атышат, жашнакай кылыпчы. Сооп табам деген адамдар тазалап алып келишет да, жашнакай кылыпчы. Ошолорду алып атам. Анан кийин муктаж болгон адамдар өздөрү дагы келип, мына жерден карап алышат. Биринчи күнү келем, үчүнчү күнү келем, бешинчи күнү келем. Саат 9-да келем, 9-дан 5ке чейин ачам. Жакшы неме кылышат. Жакшына кабыл алышып эле жашнакай кийип кетип атышат. Рахматын айтып атышат, пата берип кетип атышат. Аксакалдар келип пата берип кетишет, 5-чи күндөрү келип. Дүкөн Мырзаке айылынын так ортосунда жайгашкан. Айыл жаштары кайрымдуулук дүкөнгө жай таппай, акыры ушул эски имаратты тандап алышкан. Мурда ашкана, кафе катары иштеп келген жайды эми айылдыктар кайрымдуулук дүкөнү катары таанып калды. Бул айыл жаштары куруп жаткан 5-чи аялдама болду. Ар бирине 50 000 сомдон каражат кетип, аны жаштар айылдагы демөөрчүлөрдөн жогулткан. Алгач ушул демилге чыкканда биз акчаны кайдан табабыз деген дагы маселе келип алган. Биз жаштар ойлонуп турдук дагы демөөрчүлөрдү издегенге аракет кылдык. Мырзаке айылындагы Мырзаке коому деген уюм бар эле. Ошондон демөөрчү катары акчасынан жардам катары алдык. Мындан сырткары өзүбүздүн дос балдар, ушул уюмдун мүчөлөрү, Россияда иштеп жүргөн мигрант досторубуз аркылуу акча өндүрүп, ушул 5 остановкага жете турган акча каражат топтоп баштадык. Буюрса ушул 5-чи дагы пландарыбыз бар. 20 остановкага жеткиребиз буюрса. Бул Мырзаке айылынын негизги көчөлөрүнө орун алды азырынча. Жаштардын жаңы идеялары жана көтөргөн демилгелерин айылдыктар колдоого алышууда. Мына ошондуктан акчалай көмөк көрсөткөн демөөрчүлөр да аз эмес. Жаштардын жаңы баштаган иши мырзакеликтерге жаңылык болду. Арытып беретип бардыгын көрүп атабыз. Жаштардын кылган эмгектери аябай зор. Аркасындагы калган бала чакаларга келечектерине өздөрүнүн келечектерин түзүп атат да, мындайча айтканда. Биздин жаштарга аябай ыраазычылык беребиз. Күн жааганда биз мына жерде боюбуздан ылдый жаан жаап, ысыкта ушундай куйкаланып күйүп турчубуз. Мына бул остановкалар курулуп баштаганда биз ушул жерде калкалап анча-мынча карылар отуруп алып, маектешип, макташып, бала чакаларга ыраазы болуп атышат ушу. Мындан кийинки кадамыңар арыбасын. Дагы мындан башка дагы көптөгөн иштерди кылгыла, көптөгөн алгылыктуу иштерди кылып, элдин, журттун алкоосуна жарай бергиле. Рахмат. Мырзаке айыл өкмөтүнүн карамагында 3 айыл болуп, анда 20 миңге чукул калк жашайт.
Буга чейин да жаштар тарабынан демилгеленген бир катар иштер аткарылган. Алардын көпчүлүгү социалдык тармакка арналып, айылдын ички майда иштери бүтүп келген. Эми болсо көзгө көрүнөрлүк иштерди аткарып, айыл өкмөткө кол кабыш кыла башташты. Чындыгын алганда булардын жалпы элге айыл өкмөтүнүн элине жосу жалпы эле коомчулукка көрсөтүп аткан жардамдары мындай маданият жагынан алабы, социалдык жагынан алабы, экономикалык жактан алабы. Эми жанагы курулуп жаткан остановкаларын, жана тазалык жана башкаларды айыл өкмөтүнөн акча каражатын бир топ акча кетип калмак. Мына ошону экономдоп биз башка тармактарга жумшатып атабыз да. Ал нерсени мына жаштар өздөрү чечип коюп аткандын өзү жакшы нерсе болуп атат. Эми биз ойлойбуз, эми келечекте да жакшы сунуштар бар, жакшы ойлор бар. Биз биргеликте иш алып бара турган болсок, Кудай кааласа, Мырзакенчине биринчи очотто тартип, тазалык, анан ынтымакчылык, биримдик күчүн алат да. Анан ошо башка айылдарга, башка айыл өкмөттөргө дагы ушулар Кудай кааласа үлгү болот деген ойдомун. Бул жай Мырзак айылынын кире бериши. Медербек Апарханов баштаган жаштар атайын долбоор кылып, бул жайга кооз монумент тургузушмакчы. Курулуштун жалпы наркы 400 000 сомду түзүп, анын ичинде курулуш материалдар, уста акысы да камтылган. Каражатты эконом кылуу үчүн айыл өкмөттөн да техникаларды жардамга алышты. Түндүгү бар үстүндө Мырзаке жазуусу бар, анан туу бар, желек коюлат, дагы астында боло турган курулуш иштери бар. Анан дагы буга диод чырактары коюлат, түндөсү баардык диод ленталары менен болот. Дагы эң негизгиси бул долбоордун ичинде IP камера кое турган ниеттерибиз бар. Бул айылдаштарыбыз, мекендештерибиз, чет жакта жүргөндөр 24 саат бою онлайн режиминде айылыбыздын кире бериш чыга беришин көрүп турса болот. 2 жылдан бери Мырзаке жаштары деп атайын коомдук уюм түзүп, иш алып барган жаштар мындан ары да ишин жандантууну максат кылышкан. Келерки жылдарда мындай айылдама айылдагы ар бир көчөдө курабыз деген жакшы ниеттери бар. Ал үчүн айылдаштар да кайдыгер карабай, колдоо калып туруусу керек. Мына ошондо гана жаш демилгелүү замандашыбыздын жакшы изги тилеги орундалаары бышык.